мүмкүн повод берип коет кыздар ошо алып качканга. Мусулман арасынан баары эле Кудайдан Аллахтан кийин эркек кой, эркектен баары эле ылдыраак болуш керек да аял заты. Аялдардын укугу нормально эле. Азыр эркектердин укугун коргош керек го дейм. Аялдар аябай көп корголуп кетти. Кылмыш дагы салт дагы да көтө. Биринчиси болду, экинчиси уже результаты эмне болду? Бурда атса биягынан кайра кыз алагачылар көбөйүп атат да. Жалпыңыздарга салам, Slow Media порталынын көрүүчүлөрү. Өзүңүздөр билгендей, акыркы учурларда өлкөбүздө кыз ала качуу учуру көбүрөөк катталып жаткан учуру. Ушул нерседен кийин бизде суроо пайда болду, аял заттын укугу Кыргызстанда корголуп жатабы деген. Деги эле бизде кыз ала качуу салтпы же кылмышпы? Ушул тууралуу шаар тургундары кандай ойдо? Биз азыр ушуну сурамжылоо аркылуу билип көрмөкчүбүз. Бизден эч кайда алыстабаңыздар. Оюңузча, Кыргызстанда аялдардын укугу корголуп атабы, кандай ойлойсуз? Укугу корголбой атат. Биягынан айтып атса, биягынан кайра кыз алагачылар көбөйүп атат да. Ушуну кандай жеткизиш керек? Биз деле ойлонуп жүрөбүз. Баягы эне болгондон кийин ойлонот экенбиз. Канткенде ушуларды токтотобуз депчи. Анан карапайым адамдардын колунан келе албайт экен. Ал үчүн жогору жактагылар ошого жакшы иш чара көрүп, ушундай жазаларын оорлонтуп, ушундай жазасын катуу бергенде гана токтолот деген ойдомун да. Ала качууга мен каршымын негизи. Ар ким өзү билет да. Мүмкүн повод берип коет кыздар ошо алып качканга. Эгер зордоп алып качса, анда укугу бузулот. Ама негизи кандай дейм, аялдардын ордун негизи дин боюнча караганда үйдө болуш керек, көчөгө чыкпаш керек. Мен ошо мындай түз көз караштамын. Азыр андай эмес тилекке каршы, бүт аялдар көчөгө чыккан. Наоборот, эркектер үйдө отуруп калып атат азыр көбүнчө туура. Билбейм, айта албайм. Корголбой эле атат го. Кыз ала качуу дагы бир аз токтолбой аткан учуру азыр 21-кылым болуп калса деле. Ошо көз карашыңыз кандай? Кыз ала качуу кылмышпы же салтпы? Кылмыш деп эле эсептейм. Кылмыш. Анткени мисалы анын өзүнүн мындай макулдугу жок. Алып качып кетип атпайбы? Эмедей кылып элечи. Кылмышка эле эме деп ойлойм да. Корголбой атат болуш керек, ала качуулар көп болуп атпайбы? Айыл жергелериндечи. Шаардагы эми азыр баары эле современный болуш керек. Айыл жергелеринде ала качуулар көп да. Ала качууну кылмыш деп эсептейсизби же салтпы? Кылмыш. Мисалы мал урдаса деле эми канча 5 жылга соттолуп атпайбы? Ошондой. Анын жанында адам эме го, кичине укугу корголуш керек деп ойлойм да. Корголбой атат ошол. Ошонун айынан канчалаган кыздар уурдалып, мына экинчиси болду, экинчиси уже результаты эмне болду? Уурдап. Андан тышкары да канча уурдаганда да жөн уурдашкан жок булар. Алып кетишет дагы барып сабайт. Өздөрүнүн билгенин кылат, же аны защищать эткен эч ким жок кыздычы. Ошонусу болуп атат. Ошого билбейм, үстүбүздөн жана хотя бы правительство жакшылап карап койсо жакшы болмок да, ошону карабай атышат да. Правительство кайрылмакмын мен өзүм, негизи эле жалоптарды жазмакмын да, ошону карагыла жакшылап депчи. Аялдардын укугу нормально эле. Азыр эркектердин укугун коргош керек го дейм. Аялдар аябай көп корголуп кетти. Эмне себептен эркектердин коргош керек деп ойлойсуз? Жакында эле бир видео көрдүм, көчөдөн күйөөсүн сабап, обой менен башка чапкылап, уже эркектердин укугун коргош керек, аялдардыкы болду уже. Ал эми кыз ала качууга оюңуз кандай? Кылмышпы же салтпы? Эми кыз ала качууну колдобойм, туура эмес. Азыр кыз ала качуу деле уже жок го дейм. Жок, Мен көптөн бери көрүп элекмин андайды. Эми илгери салт деп неметчү, азыр жок. Эми закондорду эмерек кылыш керек боле, строго кылыш керек го. Нет, конечно. Менин оюм боюнча укугу корголбой эле го деп ойлойм. Мурдакы заманда ал туура эмес болуп, бирок негизи жаңылыктардан угуп атам, андай болуп атыптыр. Кээ бир жерлерде бирок негизи корголуш керек го деп ойлойм да. Ал эми кыз ала качуу сиздин оюңузча кылмышпы же салтпы? Кылмыш дагы салт дагы да көтө. Эмне үчүн салт деп ойлойсуз? Илгери салт болуп калган, илгери ушундай элдин баары эле ушинтип үйлөнүшүптүр. Негизи ата энелерибиз деле көбүнчөсү, анан балким салт болуп калгандыр балким.
аял затынын укугу корголуп атабы? Корголуп аткан чыгар, эми карап көрүп атышпайбы? Ал эми айтышат да баягы эркек менен аял тең укуктуу болуш керек деп азыр ушинтип атпайбы? Бирок мындай баары деле түшүнүк бар да, аял заты бир кадам артта туруш керек деген ошого көз карашыңыз кандай? Мусулмандар арасынан баары деле Кудайдан, Аллахтан келген эркек кой, эркектен баары деле ылдыраак болуш керек да аял заты. Билбейм, корголуп атса керек, бирок көп жерде, көп аймактарда мисалы айыл жергелеринде корголбой деле калат. Ал нерсечи бизге бул салт деле калтырып коет да. А мында шаарда болсо можно да, закон менен чечип койсо деле болот. Ошо. Сиздин оюңуз боюнча кандай, кыз ала качуу кылмышпы же салтпы? Кыз ала качуу ал кылмыш, ал ислам динине деле ал туура келбейт, кыз ала качуу негизи. Ал кылмыш эле, адамды урдагандай эле болуп калат.